Эл аралык Жаутыков олимпиадасы жыл сайын 10 жана 11 класстын окуучулары үчүн информатика, физика жана математика предметтери боюнча өткөрүлүүчү сынак болуп саналат. Олимпиадада түрдүү өлкөлөрдөн 7 окуучудан кем эмес командалар катышат. Аларды мугалимдери коштоп барат. Сынактын негизги өзгөчөлүгү болуп окуучунун тапшырмаларды өз алдынча аткаргандыгы эсептелинет. Бул жылы биздин өлкөдөн барган 7 окуучу тең байгелүү орунду камсыздап кайтышкан. Биз алар менен таанышып, көпчүлүктү кызыктырган олимпиада тууралуу маалымат алдык. Ал эми алар билим алган мектепте олимпиадага даярдоо эң башкы максаттардын бири экендигин айткан эл аралык Сапат билим берүү мекемесинин башкы директорунун орун басары олимпиада тууралуу азын оолак сөз кылды. 2018 жылдын 10 январынан 16 январына чейин Казакстан Республикасынын Алматы шаарында 14 эл аралык Жаутыков олимпиадасы болуп өттү. Бул олимпиадага Россия Федерациясынын жана 15 мамлекеттен 300га жакын окуучу катышты. Албетте бул олимпиадада биздин Кыргызстандын курама командалар катышып, ийгиликтүү орундарды камсыз кыла алышты. Эл аралык Сапат билим берүү мекемесинде таланттуу окуучулар менен иштөө негизги иштерибиздин бир багыты болуп саналат. Окуучулар 8 класстан тартып, атайын жүргүзүлгөн анкетанын негизинде өзү каалаган предметтерди тандап алышат. Бул тандоонун жыйынтыгында предметтик мугалимдер окуучуларды системалуу түрдө атайын жылдык пландын негизинде окуучуларды олимпиадага даярдашат. Жылыга окуучулар олимпиадага бараардан мурда тандоо турларынан өтүп, анан мыкты теориялык жана практикалык маселелерди чыгарган окуучулар тандоодон өткөндөн кийин эл аралык жана предметтик олимпиадаларга катышууга жолдомо ала алышат. Быйыл 14 өткөн Жаутыков олимпиадасынын жыйынтыгын карап көрсөк, Кыргызстан командасы 4 курама команда менен катыша алды. Ар бир курама командада 3 математика предметинен, 2 физика предметинен жана 2 информатика предметинен окуучулар катышты. Кыргызстандан жалпы 28 окуучу барып, алардын 7 окуучусу байгелүү орундар менен кайтышты. Математика жана информатика предметинен күмүш медаль жеңип алышса, ал эми физика, математика жана информатика предметтеринен жалпы 5 коло медаль жеңип келишти. Бул ийгиликтер менен албетте мен окуучуларды куттуктаймын. Мындан ары дагы алардын окууларына ийгиликтерди каалап, алдыда өтүүчү олимпиадаларга дагы терең ийгиликтерди, даярдыктарды мен өтүүсүнө тилектешмин. Мектептеги курагында эле чоң сынактарга катышкан окуучуларды даярдоо аркасында чоң эмгек жатаарын жакшы билебиз. Айрыкча окуучунун ар биринин өзгөчөлүгүнө жараша мамиле кылуу да кыйла оор. Аталган олимпиадага аларды коштоп барган мугалимдери өз ойлору менен бөлүшүштү. Быйыл 14 Жаутыков олимпиадасы болду. Ал жакта 450дөй катышуучу болду. Анын ичинен 137 информатика боюнча катышты. Ал жактан биздин окуучулар жакшы жыйынтыкка жетти. 1 күмүш, 2 коло медаль алды. Ал жакта күчтүү мамлекеттер болду. Россия, жаңы Иран, Турция деген мамлекеттер катышты. Ошол жерден суроолору дагы оор болду. А бирок биздин окуучулар жакшы даярданган үчүн жакшы жыйынтыктарга жетишти. Күмүш коло медалдарына. Жетпей калгандар деле жакындашты. Алар класстары кичинекей болчу. Эми кийинки жылдар аларга жакшы мотивация болду. Буюрса кийинки жылдардагы жакшы результаттар болот. Бул жылкы биздин биринчи чоңураак олимпиадабыз болгон эл аралык Жаутыков олимпиадасына барып келдик. Маанилүүлүгү боюнча биз үчүн дагы дүйнөлүк деңгээлде дагы өтө маанилүү болгон олимпиада. Дүйнөлүк олимпиада менен оордугу бирдей десек да эсептелип, ошон үчүн бир аз олимпиада жөнүндө көбүрөөк маалымат издегендерге олимпиаданын канчалык кыйындыгы жөнүндө көп нерсе тапса өтө оңой. Суроолордун деңгээли, жюрилердин деңгээли, катышуучулардын деңгээли биздин ошол эң мындай өзүбүздү сыймыктанса боло турган эң күчтүү 2-3 олимпиадабыздын бирөөсү болуп эсептелинет. Математика бөлүгүндө экзамен тууралуу айта турган болсок, бардыгы дүйнөлүк олимпиаданын стандарты боюнча болот. Суроолору, жюрилери, берилген убакыты, суроолордун түрлөрү. Катышуучулар жөнүндө айта турган болсок, бул жыл 70ге жакын команда катышты. Алардын ичинен математиктердин саны 200дү бир аз ашты. 210го жакын окуучу болду. Буга чейинки көрсөткүчтөр менен салыштыра турган болсок, абдан жакшы бир көрсөткүч. 20 балл ушул убакка чейин биздин окуучулардын арасынан тандап
ушундай 20 балга жеткен окуучу болгон эмес, биринчи жолу болду. Ушул олимпиада жөнүндө жыйынтык айта турган болсок, абдан кубанычтабыз. Биринчиден ушул мамлекетибиздин атына, Сапат билим берүү мекемемизин атына жакшы көрсөткүч болду деп эсептейбиз. Мындан кийинки дүйнөлүк, республикалык, областтык олимпиадаларга дагы даярдыктарыбызды улантып, ушул мамлекетибиз сыймыктана турган жакшы окуучуларды чыгарышка аракет кылабыз. 3-чү ирет Казакстанда улус эл аралык олимпиадага бардык. 8 окуучу алып бардым. 8 окуучунун ичинен 3-өө бронза алды, коло медаль. Бул медальдар балдар кийин чет өлкөдөгү университеттерге тапшырганда стипендиясына жардам болот да. Былтыркыга караганда күчтүү командалар көбүрөөк болду да быйыл. Иран келди, Турция келди. Күчтүү мамлекеттер келгенде шанс азаят да. Былтыркыга караганда шанс азайды да, азыраак болду. Бир 2 ай, 3 ай менен медаль ала албайсың да. Эң аз 2 жыл керек да. Бери чет эле. Эл аралык Жаутыков олимпиадасы окуучулар үчүн алдыдагы билим алуусуна өбөлгө түзүп, келечекте чет өлкөдөгү окуу жайларга тапшырууда жеңилдиктерди камсыздоого пайдасы зор. Ийгиликке түрткү болгон башкы себеп кызыгуу экенин катышуучулар баса белгилешет. Алардын арасында сынакка 2-чи рет катышып жаткандар дагы бар. Быйылкы олимпиада салыштырмалуу татаал болгонун дагы айтып жатышты. Мен Жекшеев Дослан, Каракол шаарынын Хусейин Карасаев атындагы лицейинин 11 классынын окуучусумун. 14-чү эл аралык 14-чү Жаутыков олимпиадасынын 2-чи рет катышуудамын. Жана быйыл күмүш медалына ээ болдум. Олимпиадага катышуум менин келечекте кесибим тандоого түрткү болду. Мен атым Эмиралиев Бүрдүлөт. Мен Сикрот Кембридж атындагы мектебинде 10-чы класста окуйм. Казакстанда өткөн эл аралык олимпиадасында коло медалга ээ болдум. Олимпиада теоретикалык жана практикалык турдан турду. Келечекте инженер болгум келет, бирок компьютер менен иштегенге кызыгам. Менин атым Салихов Артур. Мен Кембридж Сикрот атындагы эл аралык мектепте 12-чи класста окуймун. Бул жылы 14-чү эл аралык Жаутыков олимпиадасына катышып, коло медальга ээ болдум. Мен олимпиадага даярданганым физиканы тандаганымдын себеби биздин дүйнөдө миңдеген ар кандай кызыктуу, кооз, анан сыйкырдуу кубулуштар бар. Анан физиканын максаты ошолордун баарын изилдеп, эмнеге жана кантип баары болорун аныктоо. Ошол үчүн мен физиканы тандаганмын. Мен бул жеңишимди ата-энеме биринчиден, кийин досторума, бардык тааныштарыма, мени колдогон адамдарга арнаймын. Мен атым Акбар, Ош-Сема лицейинин 11-чи класынын окуучусумун. 14-чү эл аралык олимпиадада, Жаутыков олимпиадасына күмүш медальга ээ болдум. Мен ийгиликке жеткениmin себеби бул так илимдерге болгон кызыгуум. Мен мектеп аралык сынакта жеңүүчү болуп, эл аралык олимпиадага жолдомо алдым. Мен Жамалов Эмирбек, Каракол лицейинин Хусейин Карасаев атындагы лицейинин 10-чу классынын окуучусумун. Ал жакта суроолор оор болгон үчүн мага оор болуп көрүндү, бирок көп даярдаганым үчүн мен коло медальга ээ болдум. Мен 10-чу класс болгондуктан кийинки жылы катышып, алдыңкы орунга ээ болгум келет. Мен атым Бакиров Мирбек. Мен Ош-Сема лицейинин 10-чу класынын окуучусумун. Мен бул жылы 14-чү Жаутыков олимпиадасына катышып коло медаль алдым. Мен байкем информатикадан олимпиадага катышып жүргөн. Мен байкемди көрүп, ушул информатика саланын тандабын чечтим. Ошол себептен мен дагы башка олимпиадаларга да катышып жүргөнү каалайм. Окуучулар үчүн бул сынак чоң стимул болуп, келерки жылдары дагы олимпиадага катышып, байгелүү орундарды алсак деген каалоолору күч. Ал үчүн алардын ар бири билимин тереңдетүүгө даяр.